жалган маалыматка, балким каралоолорго бир көңүл буруп кетпеш үчүн кантип анализдей алат, эмне билиш керек, ошол боюнча айтып берсеңиз. Көпчүлүк агитация именно социалдык медиа платформаларда болду да. Телеграмда өтө көп туура эмес каналдар бар. Алардын негиздөөчүсү ким экенин билбейбиз. Бул жалган эмеспи? Жалган эмес. Аны алар тескери жакка колдонуп атканын айтып атабыз. Элдер билим алууга умтулуш керек. Ар бир жаран бүгүн контент жаратуучу болуп атат. Бирок бүгүнкү немеге тиешеси жок. Бирок жазгандан бул кече болгондой болуп жазып атат да. Ама окуган адам ойлойт, бул кече ушуну жасаган экен, бүгүн баягы талапкер болуп атат депчи. Саламатсыздарбы? Медиа сабаттуулукка багытталган Медиа Элек подкастын баштайбыз. Бул чыгарылышта биз шайлоо алдындагы жалган маалыматтар туурасында баарлашабыз. Подкасттын коноктору менен тааныштырып өтсөм, юрист Таттуу Бергешбаева жана медиа эксперт Алмаз Исманов. Мен Айгерим Кубатбекова. Саламатсыздарбы? Негизи эле шайлоолордун бардыгында жалган маалыматтар, кандидаттарды каралуу орун алып келет. Анан бул жолу акыркы ноябрда болуп өткөн ошо шайлоодо абал кандай болду? Кандай деп баалайт элеңиздер? Саламатсызбы? Чоң рахмат. Негизи айта кетиш керек, мурдаңкы жергиликтүү жана шаардык кеңештин депутаттары толугу менен өзүнүн мөөнөтүн иштебей туруп, алдын ала кайра башынан шайлоо процесси жарыяланган болчу да. Анын себеби өлкөдө өткөрүлгөн, өлкө майданчасында өткөрүлгөн административдик территориалдык реформа болгон. Ал ошо президенттин сунушу менен өткөрүлүп жаткан реформа программасы деп атап койсок болот. Канчалык илгертүү эффективдүү эмес, буну убакыт көрсөтөт. Айта кетиш керек, мисалы Бишкек шаарынын территориясы чоңойду, Чүй областына тиешелүү болгон көптөгөн коңшулар Бишкек шаарына кошулду да. Ал менен кошо депутаттардын саны дагы көбөйдү, кээ бир жерлерде кыскартылды, кээ бир жерде административдик территориялар жокко чыкты. Ошонун жыйынтыгында бүгүнкү күндө жалпысынан 17 ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында 33 шаардык кеңеш жана 231 жергиликтүү айыл кеңештеринде шайлоо өттү. Анын жалпы жыйынтыгында явка, бул добушка келип, шайлоого келип добуш бергендердин саны өлкө боюнча мына бизде 3 миллиондон ашык шайлоочулар бар. Ошонун арасынан 27% шайлоочулар келип, өздөрүнүн добуштарын берип, депутаттарды тандашты. Алардын жалпы саны өлкө боюнча мына 6384 депутат дайындалыптыр. Ошонун ичинен 39% бул аял кишилер болду да. Жана билесиздер да, координациялык кеңеш ачылган. Ошо башкы шайлоо комиссиясынын алкагында иштеп жаткан координациялык кеңеш, анын ичине ички иштер кызматынын өкүлдөрү жана БШКнын өкүлдөрү, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү жана көз карандысыз эксперттер болгон. Ошолордун арасында мына Алмаз Байке дагы бар болчу. Анан жалпысынан көптөгөн арыздар түшөт. Ошолордун ичинен 65 арыз бул мындай орчундуу болуп, анын ичинде тобокелчиликтер, мыйзам бузуулар болуп, көбүнчө добуш сатып алуу боюнча өзгөчө бир фактылар аныкталып, андан ары тергөөгө бул иштер өткөрүлгөн, бардык мыйзам процедура боюнча. Айта кетиш керек, анын арасынан мисалы медиа организациялар же болбосо өзгөчө блогерлер тараптан мыйзам бузуулар бир дагы каттоодон өткөн эмес. Бардык ошол мыйзамсыз болгон иш-чаралар, арыздар 65 tutпайм, андан дагы көп болгон, көбү БШКнын же болбосо милициянын дарегине жетпей калган фактылар көп болгон. Ошолордун бардыгы саясий партиялар жана кандидаттар, депутаттыкка болгон кандидаттар тараптан каралган маселелер. Эми буну эмнени айтарым, бүгүнкү күндө бизде жалпы саясатка аттанып аткан өкүлдөрдүн кандайдыр бир толугу менен медиа, саясий жана укуктук билимдүүлүгү төмөн экенин көрсөтөт да. Анан ошонун негизинде бүгүнкү күндө сапаттуу конкуренция ирентинде медиа компания жана агитация компанияларын түзүүдө өзгөчө кыйынчылыктар бар.
Бирок ошонго карабастан бүгүнкү күндө жалпысынан 2021 жылы жаңы версияда конституция кабыл алынган. Ошонун негизинде күчтүү президенттик өлкө аныкталып, президенттик администрация өз ыктыяры менен административдик территориалдык реформаны жарыялаган жана ошонун негизинде мурда 4 жылга жетпей туруп, иш мөөнөтүн бүтпөй туруп жергиликтүү кеңештердин депутаттарын мөөнөтүн жокко чыгарып, жаңы башынан жарыяланганы бул кийин юристтер үчүн бир чоң талдоо болуш керек келечекте. Эмне дегенде мындай прецеденттер негизи өлкөдө болбош керек. Бирок эми ошонго карабастан эгерде шайлоо өтүп калса, шайлоонун результатын бир статистика факт катары айтып кетүүбүз биз тараптан эми милдет. Демек, мындай жалган маалымат таратуу керек болсо, алардын жеке аброюна шек келтире турган маалыматтар орун алат, жайылат. Болгону алар даттанышпайт экен да, Ал боюнча Алмазбекке көбүрөөк айтып берсе керек, медиа эксперт катары. Эмне дегенде бул бир гана кандидаттар тарабынан эмес, шайлоочулар тарабынан дагы жоопкерчилик да. Анан эгерде алар ошол мыйзам бузууларды нормалдуу иретте көрүп, өздөрү көтөрүп, биздики деп жүрсө, биз мисалы мыйзам коргоочулар эмне кыла алабыз деген дагы бир чоң суроо бар да. Акыркы ноябрда жергиликтүү кеңештерге жана шаардык кеңештер өткөн шайлоо боюнча негизги өзгөчөлүк бул баягы биз көнүп калган спорт, концерт форматта өтүү, агитациялар тыюу салынган үчүн көпчүлүк агитация именно социалдык медиа платформаларда болду да. Анан кээ бир жерлерде жеке адамдар менен жол көбүнчө ошол мен байкоом боюнча айыл жерлерде көбүнчө WhatsApp группаларды колдонуп атты көбүнчө. Телеграмда азыраак, себеби Кыргызстан жалпы эле телеграмны үчүн жактырышпайт да, көбүнчө WhatsApp'ты колдонуп аткан. Шаарда болсо көбүнчө кимиси Facebook'ка көнүп калган болсо көбүрөөк Facebook'та же Instagram'да. Ошол өзгөчөлүк болду да. Бул деген менин оюмча кийин мындай эске алатыган бир неме фактор да. Себеби биздин мыйзамдарда бир эле шайлоо эмес, жалпы эле мыйзамдарда социалдык медиалардын баарын өзгөчөлүгү, алгоритм, алардын мындай жаратылышы эске алынган эмес да. Мисалы, шайлоодо мындай суроолор көп болгондо, эгер талапкер баягындай фонд түзбөй, жеке болсо айрыкча мына айылдык кеңештерде да, ал фонд түзбөй өзүнүн жөнүндө маалымат таратса, бул багында агитация кирбейби, анан сөзсүз эле ал шаардык кеңеште киргендер мындай плакат жасап, астында финансылык каржылоо боюнча өкүл кийим деген мындай талаптар бар, ошону жазыш керек депчи. Эгер жеке өзүм жазсам болобу, бул кирбей деген ушундай суроолор пайда болуп атты да. Анан бизден суроо, бизде да жооп жок. Себеби шайлоо боюнча мыйзамдарда көбүнчө саясий үгүт жөнүндө атайын бир эле бар экен, мындай маалымдоо жөнүндө вообще социалдык медиалардын алгоритми эске алганда андай неме жок экен да. Ошондуктан кээ бир учурда ошол жергиликтүү баягындай шайлоо маалында кээ бир аймактарда Instagram менен Facebook'ты колдонбогонго, бул тыюу салынган WhatsApp'ты колдонгула депчи. Анан эмне себептен десем, алар себебин да билишпейт экен. Себеби жалпы эле ошол медиа платформа деген, социалдык медиа платформалар, же социалдык тармак дейбиз, же социалдык үйүн дейбиз, түйүн дейбиз. Ушулар эмне, буларды кантип колдонсо, кайсы учурда мыйзамсыз деген жок. Ошондуктан ар бир каалагандай колдонуп атат да. Анан социалдык медиа платформалардан кандай мүмкүнчүлүк, анонимдүү аккаунт түзүү мүмкүнчүлүк бар да. Кээ бир учурда биз өзүбүздүн атыбызды койбой койсок болот, сүрөтүбүздү койбой койсок алар. Анан ошону биз дал мындай аны эмне үчүн коюшкан деп ушуну түзгөндөрдөн сурасак, алар сиздер ушуну ыңгайлуу баарлаш үчүн, сөзсүз аты жөнүн жазбай, для комфортного время проведения ушун үчүн ушундай түзгөнбүз. Бирок бизде бунусу толук жалган, башка талапкер же партия жөнүндө же башка коомдук ишмер, саясий ишмер жөнүндө мындай жалган же жагымсыз маалыматтарды таратуу үчүн көбүнчө колдонушат. Анан мен байкоом боюнча ошол партиялардын социалдык медиа платформа аккаунттары идеалдуу,
эч кандай мындай терс маалыматтар жок. Мен аны мындай деп атап коетум да, ал пейджерге окшош да, жүктөшөт, бирок баягы шайлоочу же ошол социалдык медианын колдонуучу баарлашуу мындай неме деген неме жок да, жөн эле жүктөп эле коет баягы видеосун, сүрөтүн. Негизги чыр-чатакка ушундай немеге чакырат да, Facebook'тагы баягы көп группаларда, анан ачык же жабык группалар да болот экен да. Ал жакта уже шайлоочулар, ошо колдонуучулар, жактоочулар, ушул кээбиркилер атын жамбай эле, биз фейктери жок, ачык эле сүрөттөр менен, эч жамбы аты жөнү, өзүнүн жеке сүрөттөрү бар, баракчасынан кирсең эч өзүн ачык эле башка бирөөнүн каралап, жамандап жазгандар көп. Мындай бизде саясий мындай баарлашуу, саясий сыной жазуу деген мындай маданият дагы жок экен. Биз эле колдонуучуларда эмес, партияларда да мындай сыной айтканда дагы мындай аргумент менен мындай дебат кылыш жок экен да. Окей, баягы телевидение чыкканда даяр эмеспиз дейт да, бирок бул жерде Facebook'та, Instagram'да даярдап жазсам болот да, бирок анда эле көп учурда колдонушпайт экен да. Ушул сиз айтып аткан бул жолку социалдык медиа платформаларын көбүрөөк колдонгон бир өзгөчөлүк катары. Демек бул дагы жалган маалыматты көбүрөөк каралоону дагы масштабын кеңейткенге жол ачты да. Ушул жерден мындай жалган маалымат бир кестер менен түшүндүрүп кетсек да, мисалы жөнөкөй жарандар чын эле кайсыл жалган, кайсыл чын экенин ошол эле кандидаттар боюнча билбей калышты да. Тааныгандар же башка жарандар аны айырмалашы мүмкүн, жөнөкөй кайсыл орун алды? Эми бизде мындай жалган дегенде дагы биз ал маалыматты аныкташ керек. Бизде бар жок эле жалган дейт да. Ачык мындай жалган маалыматтар мен мисалы кездешкен жокмун. Бирок бир тараптуу маалыматтар көп. Же болсо бүгүнкү күнгө ушул шайлоого тиешеси жок, ошол талапкер же адам жөнүндө жеке маалыматты чыгаруу, же бир тараптуу чыгарып, анан чыгарганда да багандай жазган адам уже өзүн сот же төргөөчү болуп маанайда жазат да, уже күнөөлүү кетти. Анан адамдар уже ошонун сөзүнөн кирип туруп ишенет. Ушундай маалыматтар көп. Анан ал тарапта бул жалган дейт да, бирок бул көбүнчө бир тараптуу маалымат болуп атат, же болсо баланс жок. Анан бул жалганга айланып кетип атат да. Бирок ушундай эле көбүрөөк мындай башынан аягына чейин жалган маалымат менен чын айтсам кездешкен жокмун. Бирок жарым-жартылай каралоо же бүгүнкү күнгө тиешеси жок. Мисалы кээ бир талапкерлер азыр эми экөөсүнө көрдүм, мисалы азыркы мындай азыр эсимде жашы жок, эсимде жок, бирок божомол менен да бир 30-дарга чыгып калган жаш талапкерлер. Алар жөнүндө 18-17 жашындагы маалыматты чыгарып атат да, ал мындай кылган. Эми мүмкүн ал ошо 17-18 жашына тетек болгондур, мүмкүн да, эми бандай. Бирок ошону бүгүнкү күнгө байлап атат да. Анан бул жалган жок, жалган эмес, бул болгон. Бирок бүгүнкү немеге тиешеси жок. Бирок жазганда бул кече болгондой болуп жазып атат да. Анда окуган адам ойлойт, бул кече ушуну жасаган экен, бүгүн баягы талапкер болуп атат депчи. Ушундай маалыматтар көп болуп атат да, жарым болгон үчүн же бир булактан болгон үчүн экинчи тараптын немеси көз карашы жок, пикири жок. Анан ошондуктан адамдар дагы бул жалган же бул туура эмес каралоо депчи. Анан кандидаттар дагы өздөрү талапкерлер мындай жооп беришпейт экен да, жөн эле пейджерде айтам да, багандай маалымат жүктөлөт, бирок эч кандай реакция жок да. Ошол жерде эле адамдар өз-өздөрү менен эле пикир алышып эле бири-бирин жамандап, бири-бирин жаман көрүп, группаларда бөлүшөт. Алмаз байке айткандай, эгер ошо кандидаттар кесиптештердин арасында ушундай каралуу, мурдакы маалыматтарды алып чыгып контексттен бурмалоо сыяктуу бир жеке маалыматтар жайылып аткан болсо, каралуу орун алып аткан болсо, алар эмне кылса болот эле, кантип өздөрүн коргой алат, же сөзсүз эле муну дагы экинчи тарабындагы маалымат айтып, биз аны экинчи жолу маалымат укканда актанып атат дегендей кабыл алып башташат да аудитория. Бул учурда эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө бир позитивдүү нерсе бар. Мисалы бул нерсе 10 жыл, 14 жыл мурун жок болчу да. Бул БШКнын расмий сайтында ар бир кандидаттын
толук аты жөнү, ал жөнүндө кыскача маалымат жана кайсы округтан кандидат болуп атат жана депутаттыгын тастыктаган бизде толугу менен маалымат бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө элди алдай албайсың да, мисалы бул кайсыл партиядан кетип атат, өзү кетип атабы, кандай экенин, же мурда кайсыл партиядан кандидат болгон, мисалы элге жакпаган дагы партиялар бар да, өз учурунда кылмыштыкка барган, элдин нааразычылыгына калганчы. Ошондуктан бүгүнкү күндө объективдүүлүктү сактаган кандайдыр бир мамлекеттик жана мамлекеттик эмес расмий порталдар бар. Ошолорго таянып элдер расмий булактардан маалыматтарды конструктивдүү алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бизде hate speech деп көп чыгып атат. Бул ошо тилдөөдө туура эмес маалымат же бурмалап эмоционалдуу маалыматтарды. Бул нерсе эң башынан ошол эле президенттин, кабинет министрлеринин мүчөлөрү тарабынан көптөгөн hate speech колдонулат. Ошону карап туруп биякта үйрөнүшөт. Мына кечээ күнү эле бир Илимбек деген бир блогерди отургузушту, мисалы азыр СИЗОдо болсо керек. Ошол баланы менин оюмча да азаттыкты жамандап чыкты, башканы буну эч бир учурунда көптөгөн мыйзам бузуулар болду. Бирок ошондо бул балага көңүл бурбай, анан кечээ күнү акыркы жолу уже бул 7-10 жолу мыйзамсыз иш баштап атканда бейбаштык деген берене менен азыр иш ачылды бул балага каратачы. Эми ушу менен эмнени айтардым? Ушунга окшогон блогерлерге бейбаштыкка жол берип, hate speechти колдонууга мүмкүнчүлүк бергенде, бул бурмалап, ар бир нерсени сүйлөп, конспирологияга кирип, бул душман, бул жакшы дегенде, ошону региондо өсүп келаткан кичинекей кичи форматтагы саясатчылар үйрөнүшөт жана ошол hate speechти бири-бирине каршы колдонушат. Анан негизи айылда көп нерселер, мисалы бир айылдык кеңеште көп болсо бир 10.000 добуш берүүчүлөр болот. 10.000 добуш берүүчү бири-бирин акыркы 30 жыл, 40 жылдан бери тааныйт, жок дегенде ата энеси. Анан бири-биринин ортосунда ошондой маалыматтарды таратыш кичине кыйыныраак. Масштабдуу шаарларда мисалы аны таратыш оңоюраак. Жана ар кандай социалдык инфраструктура бар. Мына бүгүнкү күндө мисалы TikTok блокировка болгондо өлкөдөчү, ошон үчүн көбүнчө нагрузка WhatsAppка кетип атат. Бул эми менин жалпы байкоом боюнча да. Instagramдын жылдыра турган алдыга функциялары башкачараак иштейт, настройка функцияларычы. Ошондуктан көбү WhatsApp же болбосо Telegram форматка кетип атат. Тажикстан менен Туркменистан жана Өзбекстандын практикасын карап көрсөк, биз расмий маалыматты мындай тастыктап чыгара албагандыктан, бул ортодон мессенджер формат болгондуктан көп дезинформация, туура эмес маалыматтар ошол группа аркылуу бөлүнүшөт. Мен мисалы айылдаштарым менен көп группаларда отурам да, мындай нерселер көп кетет. 40 адамга маалыматты тараткыла, таратпасаңар Аллах силерди кечирбейт, мисалы. Анан калбаса мындайды жебегиле, бул мындай болуп калат. Айылда мисалы чогулуш болот экен, маслятка 100 сомдон топтой бергиле деген СМСтер көп келет бизге. Мен көп группаларда отурам да, биздин айылдаштар менен, жалпы регионубуздан. Анан мен ошо менен айтарым, көптөгөн дезинформация, жалпысынан мыйзам бузуулар ошо мессенджер аркылуу болот. Кайсыдыр бир публичный форматка чыкса, ошол формат бул мамлекет тараптан контролдоого мүмкүнчүлүк көбүрөөк болгон механизм да. Ошондуктан TikTok, Instagram, YouTube, Facebookка окшогон сайттарды биз блокировка кылбай, жалпы эл менен иштөөгө үйрөнүп, анан адамдарды кысып мессенджер менен бөлүшүү форматына алып келбешибиз керек. Бул бир гана шайлоо учурунда эмес, шайлоодон кийин, шайлоого чейинки учурларга дагы өтө чоң жаман таасирин көрсөтөт да. Анан жалпысынан жергиликтүү кеңешке айтыш керек, билесиздер, 2021 жылдан бери жаңы конституция кабыл алынган. Ал жерде бүгүнкү күндө күчтүү президенттик өлкөдө жашайбыз биз, супер президенттик деп деле атап койсок болот. Ошонун алкагында оппозиция деген термин жок. Ошондуктан жергиликтүү кеңештин депутаттары кайра башынан жаңыланып атпайбы? Булар жаңылаганга жараша, булар бири-бирине оппозициялык сөздү дагы айтпады, бийликке каршы дагы сөздөр практически айтылбады.
Айткандар бир көп болсо, могу социал-демократтар деп партия чыкты. Анын жетекчиси бүгүнкү күндө СИЗОдо отурат, кылмыш иш ачылган анга каратачы. Эми ушу менин айтарым, бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы реалдуу көрүнүш. Эл бир 35-37% жакын эл келип добушка ушул форматты колдогон. Бүгүнкү күндө калган бардык сот системасы, жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңештин түзүлүшү, мындан кийинки жогорку кеңештин түзүлүшү толугу менен ушул күчтүү президенттик концепциянын алкагында жүрүп аткан иш-чаралар. Мындай жалпы өлкө деңгээлиндеги процесстер бар, бул глобалдуу өлкөдөгү процесстер деп атап койсок болот. Анан калган механизмдер ошонго карата жылып атат. Ошондуктан көптөгөн медиада деле көптөгөн муктаждык жок болчу. Эмне дегенде көп нерселер жергиликтүү айылдык кеңештердин ичинде, шаардык кеңештердин ичинде өзүнчө өз ара, бул биринчи ошо глобалдык өлкөдөгү түзүлгөн эрежелердин негизинде. Андан сырткары бул ошо лоялдуулук, бийликке лоялдуулук болгон механизмдин негизинде. Анын үчүнчүсү тааныш билиш, эми бул айылдарда кичинекей эле чөйрөдөн түзүлөт да. Ошонун ичиндеги жергиликтүү лидерлер, активисттер өтүп бүгүнкү күндө мындай майданча. Мени бир эле сүйүнткөн нерсе, бүгүнкү күндө БШК тараптан жаңы электрондук система иштеп баштады. Бул более прогрессивдүү. СНГ өлкөлөрүнүн тарабында биз биринчилерден болуп ошондой механизмдер киргизип атабыз. Экинчиси, ушу 39-40%га жакын аял киши, ушу 6000ден көбүрөөк депутаттын арасында аял кишилер мына көрсөтүлдү. Бул дагы биз үчүн позитивдүү тенденция. Эми калганы өз учуру менен акырындап куралып келип атат. Бирде демократия, мисалы эркиндик пресса факторлору көбөйүп кетет. Мындай көтөрүлүп, кээ бирде түшүп калат. Эми бул ушундай бир тенденция. Бирок ошонго карабастан позитивдүү жактары дагы бар. Ушул жана саясий алардын кандидаттардын саясий ишмердүүлүгүнө байланыштуу ачык маалыматтар турганы башка кеп. Биз айтып аткан, мисалы, алар жөнүндө каралаган маалыматтар, мисалы, алардын жеке жашоосуна байланыштуу, мурда балким үй бүлө курганы же бир адамдар аларды каралап койгон кездер болдубу? Мындай кандай болду? Ал маалыматтардын жалган экенин кантип билет жөнөкөй жарандар? Андай маалыматтар көп эле болгон, көбүнчө жалган эмес, андай бир тараптуу кылып, андай ошо басым кылып, эми ал чын үй бүлөсү бар же жок жалган эмес да, аны башкача маанайда көрсөтүү, ушундай аракеттер, ушундай немелер болгон. Эми буга ушул саясатка шайлоого аттаганда буга даяр болуш керек. Мындай маалыматтаргачы ушундай чыгат депчи. Бирок мен баса айтып кетейин деп атам, себеби мына айылдык шаардык айылдык кеңештерде башында айтып кетпедимби, негизги үгүт иштер социалдык медиа платформаларда. Себеби мурункудай концерт, спорт немелерге тыюу салынган. Мурун мисалы стадиондо бир артистти саат эртеменки 10дон баштап кечки 6га чейин группа артисттер ырдатып, бекер концерт уюштуруп, ушинтип үгүт иштер ушинтип жүрөт эле да баардык жерде, Бишкекте деле. Бүгүн болсо андай эмес да, значит, келерки мына жогорку кеңештен мындай маалыматтар 1000 эсе көп болот. Значит, ошого даяр болушубуз керек. Экинчиси, биздин мыйзамдарда көбүнчө офлайн форматтагы үгүт иштер жөнүндө жазылыптыр да. Мурунку гезиттин нускасы мындай болуш керек, телевидениеда багындай улуттук же коомдук немеде мындай болуш керек, минутасы мындай болуш керек, прайм тайм деп ар кандай мындай немелер да, бул 90-2000 жылдарга. Бүгүнкү күндө мисалы немеде YouTube'да прайм тайм барбы? Жок. Анан мындай колдонуучу мындай болуш керек деген аны кантип аныктайсың? То есть ал видеону бир адам көрүшү же 100 000 адам да. Анан тираждын нускасын кантип эсептейбиз да, ошолор жок экен да. Ошондон бул жерде бир эле колдонуучулар эмес, ушул шайлоого барган талапкерлер да кыйналышты. Мыйзамда көбүнчө гезит менен телевидение жөнүндө жазылыптыр да. Мен өзүм жеке баракчам жөнүндө, менин баракчамда 10 000 адам катталган. Ал жерде үгүт иштерин алып барсам болобу десе, жок, болбойт, сиз мындай жазыш керек деп атат да. Же болсо бирөө айтып атат, менин балам андай видео монтаж билет,
мага сүрөт видео тартып берет. Жок, анда сиз сатып алгандай болуп атасыз. Баягындай акча төлөйсүз. Бирок ал менин балам деп атат да, мүмкүнчүлүгүм бар ушундай. А көрсө баягы мыйзамда жалаң баягындай студияда мындай уполномоченный саясий кайсы басмакана, кайсы студия тартылган деп жазыш керек, жазылган. Бирок бул баягы мурунку гезит, плакат немелерди офлайн форматта, онлайн формат жазылып атты. Значит, бул жогорку кеңеш жакында, жогорку кеңеш кийинки шайлоолордо, мисалы, энче шайлоо жогорку кеңеш болот, ушунда онлайн форматта эске алыш керек экен. Анан бул жерде ушу сиз айтып кеткен мессенджерлер боюнча, мисалы, эгер биз Инстаграмдагы, Фейсбуктагы, ошо YouTube болобу, ушу чектелген TikToкту да эске алсак деле, ал жерде мониторинг жасаганы, ушундай фактылар болгон учурда биз аларды скриншот, мындай көзөмөл кылып, аны багында фиксация кылган мүмкүнчүлүк бар да. WhatsApp'та кандай кылабыз? Бизде негизги канал аймактар WhatsApp болуп атат. WhatsApp'та баракча группа деген жок. Эми барбы группа, бирок ал жерде кантип фиксация кылабыз да? Мисалы, ал группа мен катталбаган болсом, аны эмне жөнүндө сүйлөп атат, кандай маалымат мүмкүн жалганбы же мындай каралаган. Аны кантип, эгер мага бирөө скриншот кылып жөнөтүп берсе эле. Немеде Facebook, Instagram, TikTok, YouTube'да биз сактасак болот, скриншот кылсак болот, баягы гиперссылкасын сактасак болот да, мүмкүнчүлүктөр бар. Мына айыл кеңештерде мен байкаган көбүнчө WhatsApp деп колдонушта, ошондо значит анда өзгөчүн эске алышыбыз керек экен да. Кантип, кандай. Ошондуктан бул жерде бир эле саясий партияларды эмес, шайлоочуларды дагы үйрөтүш керек экен да. Демек, социалдык медиа колдонуучулар, социалдык медиа колдон. Себеби бүгүнкү күндө көбүнчө ушундай сөздөр болгондо журналисттерге көп сын айтылат да, бирок журналисттер, контент жаратуучулардын арасында ашып кетсе бир 5-6 эле пайыз түзөт да. Азыр ар бир адам дээрлик контент жарата алып атпайбы? Ошо өзү партиянын мүчөлөрү, жактоочулар же тууганы, таанышы же жөн эле жактырганы ал деле сүрөт тартып, мисалы, бир партиянын өкүлү сүйлөп аткан болсо, ал сол тараптан туруп, ал жарым саат сүйлөгөн болсо, ал керектүү жерин 15 секунд тартып жүктөп койсо болот да. Же бул жалган эмеспи? Жалган эмес. Бирок немеден сүйлөгөн сөз толуп бербейт да, өзүнө ылайык жерин көрсөтүп атат. Мүмкүн ал кандидаттык наоборот минус катары кетирилет да. То есть ошону эске алыш керек да. Муну кандай эске алыш? Значит, биз бир эле партияларды эмес, партиянын мүчөлөрүн, ошол эгер жеке талапкер болсо, анын жактоочуларына баарын ошол социалдык медианын алгоритм, маалымат кандай таратылат, ошону эске алыш керек да. Алар жөнөкөй эле бир баракча Facebook'ка жүктөп койгон менен 1000 адам бөлүшсө, уже бул башка КТР болобу же баягы Азаттык же Кабарки же болобу же Кактус болобу, ал медианын айырмасы чоң да. Ал жерде маалымат таратышын 1000 эсе тез тарап кетет, көп адам окуп. Ушу социалдык медианын колдонуучулары байкабай же атайлап дейбизби, бирөөнү каралап ушундай жалган маалыматтар таратканга, жана биз фейк аккаунттарды ачып алганга аларда азыр мүмкүнчүлүк бар экенин, аны алар тескери жакка колдонуп атканын айтып атабыз. Ушул учурда аларда кандай жоопкерчилик каралган? Эмнени билиш керек жөнөкөй колдонуучу пикир жазууда же атайлап маалымат таратууда? Бул негизи мындай тренд болуп калган. 2020-жылдары бизде 3-чү мамлекеттик төңкөрүш өзү ушул фейк маалыматтар жана бот фермалар деп коет, жана ошол добуштарды сатып алуунун негизиндеги келген бир кесепет болгон да. Буну айта кетиш керек, мына бот фермалардын артында бир кандайдыр бир заказчик турат да. Ошол заказчик биздеги ушу саясий күчтөр эле болгон. Азыр деле бар бул фейк боттор, анан фейк фермалар бүгүнкү күндө мурда дагы болгон. Көбүнчө алардын заказчиктери ким болуп чыгат? Ошол баягы эле саясатчы топтор. Эми анын неге мисалы бизде атайын кызматтар аларга карата иштерди ачпайт, же саясий курал катары колдонулганын билип туруп негедир кыймыл аракеттер жасабайт?
Буну биз бүгүнкү күндө толугу менен айта албайбыз эмненин себебинде. Бирок кандайдыр бир саясий багыттар бар анга курчалган. Анан бул жерде мисалы ар кандай Кыргызстан эми кичи компактуу өлкө да, өнүгүп келип аткан жакшы компактуу мобилдүү өлкө. Бирок бизге таасир көрсөткөн ар кандай эл аралык мамлекеттер же күчтөр же кандайдыр бир союздар бар. Ошонун жалпы негизинде Кыргызстанга мындай маалымат тарабынан дагы көптөгөн таасирлер болуп турат. Эми ошонун жыйынтыгында эмнени айтып кетиш керек? Бизде элге ошол чоң маалыматтын ичинде кандайдыр бир сапаттуу маалыматты алып анализ кылып кетиш бул өтө чоң орчундуу маселе. Эмне дегенде баардык нерсе келип билимге такалат. Мына Кыргызстанда эң көп жаштар көп. Бизде популяция чоң. Ар бир жыл көптөгөн жаш балдар төрөлүп турат да. Анан аларды толугу менен сапаттуу үйрөтүп, жакшы тарбиялап берүүгө, мамлекет тараптан досук шарттар, социалдык чөйрөдө түзүүгө толугу менен жакшы болбой атат. Эгерде Кыргызстандын жараны толугу менен сапаттуу билимге, сапаттуу анализге мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда медиадагы болуп аткан маалыматтарды анализдөөгө толугу менен потенциалы жетишпейт. Бизде ошондой жарандар дагы бар да өлкөдө. Ошондуктан бул маселенин түбү бул более глубинный вопрос деп атап койсок болот да. Бунун булагы билим тармагына дагы түшүп кетет. Ошон үчүн сапаттуу шайлоо болуш үчүн, сапаттуу саясатчылар өлкөдө болуш үчүн бул сапаттуу жаран, сапаттуу шайлоочу болуш керек. Ал деңгээлге эми мындай комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп анан жетсе болот. Бүгүнкү күндө бизде ушундай дагы орчундуу маселе бар. Бул сапаттуу жарандык аң сезим деген. Ошол нерсе бизде чыныгы жакшы эмес алалда. Ооба. Медиа элек деп биздин подкасттын аталышы дагы ушундай. Ар бир жаран маалымат медиадагы, медиа чөйрөсүндөгү ар бир маалыматты электен өткөзгөндөй өткөзүп калп алса деген. Ар бир жаран кандай гана маалымат болбосун, аны ушу жалган маалыматка, балким каралоолорго бир көңүлүн буруп кетпеш үчүн кантип анализдей алат, эмне билиш керек, ошол боюнча айтып берсеңиздер, жыйынтыктайлы. Быйыл ушу жергиликтүү шайлоодо борбордук шайлоо комиссиянын демилгесине атайын кеңеш түзүлгөн эле социалдык медиаларды үгүт иштерди мындай кандай десем, мындай нейтралдуу айтышымда Көзөмөлдөө сыяктуу. Көзөмөлдесек баягындай көзөмөл катуу анализдөө ушундай максат менен неме алды да. Ал жерде 15 мүчө, алардын көпчүлүгү медиа уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттер. Менин оюмча бул алда чоң бир борбордук шайлоо комиссиянын мындай жакшы бир демилгелердин бириси да. Мисалы биринчиси баягы мурунку жогорку кеңеш шайлоолорунда баягы мэта менен келишим, контакт түзгөндө бул да чоң кадам да. Начало түшүнүп атат, что барган сайын негизги үгүт иштер интернетте, социалдык медиа платформаларда. Раз ал жакта болуп аткан болгон болсо, анда биз негизги бүгүнкү санарип медиа монополисттер бул Meta менен Google, анын өкүлдөрү менен, алар менен контакт түзүш керек экен, эске алыш керек экен. Менин оюмча ушул бул чоң кадамдар. Анан Ар бир жаран боюнча эми бул жалпы эле биздин жарандардын медиа жана санарип сабаттуулугун жоготулуш керек. Буну акыркы жылда тынбай айтып жүрөбүз. Анан көпчүлүк адам медиа сабаттуулук бизде эмне журналист кыласыңар дейт да. Бул журналистке эч кандай тиешеси жок. Бул медиа деген бул чоң бир неме мейкиндик да. Бул бир алдын ичине баягы журналисттер 5-6 эле пайызын түзөт. Мына интернет пайда болгондон бери журналисттер монополиясы да жоголду. Бул ар бир жаран бүгүн контент жаратуучу болуп атат да. Ошондуктан медиа жана санарип сабаты жогорулуш керек. Бул деген прям курс сак болуш керек да. Бүгүнкү учурда мисалы биз санарип Кыргызстанда түндүктү киргизип атабыз. Абдан жакшы демилге. Мисалы мен түндүктү колдонуп атам, мага көп нерселер жагат да. Бирок мен баягы ушу түндүктүн тегерегинде баягындай тийиштүү мамлекеттик органдарга барганда ошол өзүмдүн суроолорум боюнча очередте адам жарандар көрүп калам да. Анан алар
логин деген эмне, почта деген эмне, электрон бала айтат да, сизде электрон поштаңыз болуш керек десе, ал кандай поштам бар, бул жерде жашайм депчи. Анан карасам чоң эле адамдар, бирок алар баягындай медиа, баягындай электрондук поштаны активдүү колдонгон уюмдарда иштебеген үчүн, ал жакта муктаждыгы болгончо бул эмне деген түшүнбөй атат да. Значит, ушудан уже түшүнбөсө, значит, эртең баягы Facebook катталганда да түшүнбөйт. Баягы телефондорун катталышат, жалан телефондорун алмаштырганда аккаунттан доступ терет. Анан ал башка анын аккаунтун бирөөнү каралоо үчүн колдонушу учурлар бар. Анан жарандарды баягы жоопкерчиликке тартылган, бул меники эмес дейт да. Мына сиздин телефонуңуз, бул башка телефонго байланган аккаунтум эле деген учурлар да бар. Ошондуктан жалпы эле медиа жана саналык сабаттуу жоготуш керек. Анан баягы жоопкерчиликке тартылбайт деп суроо бербедиз. Ошодо да биздин кеңешке түшкөн арыздар боюнча бир-эки колдонуучуларды карасак, алар ачык өзүнүн сүрөттөрүнүн аттарын койгон үчүн бардык шайлоолордо аларды ушундай арыз чөткөндө, ар бир шайлоодо алар ушундай маалымат тарткан үчүн тийиштүү органдар аларга баягындай бир тийиштүү иштерин жүргүзүп жаткан. Алар өздөрүн бекитпей эле биз фейк дейбиз, ал фейк эмес, реалдуу эле адам экен да. Ушу менен алектенет окшойт деп неме алдык да. Анан биздин немелерде, мыйзамдарда скриншот деген эмне, социалдык медиа деген эмне деген сөздөр да жок. Эгер ушундай катталса да, адамдар билбейт экен, буну кантип сактайм, кантип арыз жазам, бул чынбы чын эмеспи, мисалы атын баланча деп койгонбу, бул чын эле ушундай атпы, өзү эмеспи деп. Аны медиа тармакта иштегендер канча жумуш жасап анан аныкташы мүмкүн. Ошондо дагы мындай божомол менен айтат го, мүмкүн фейк деп. Жөнөкөй жаран кантип аныктайт, аны кыйын да. Ошондон анда эле жалпы эле ошо санарип жана медиа сабаттуулук жөнүндө неме болуш керек. Анан менин оюмча, эгер шайлоого байланып кеңеш айтсам, анда келетки шайлоого ушул жалпы эле саясий партиянын өкүлдөрү ушул социалдык медиалардын алгоритм, анан медиа сабаттуулук боюнча атайын курстар болуш керек. Теги эле жалпы билим деңгээлди көтөрүү, медиа сабаттуулук боюнча, санарип сабаттуулук, коопсуздук бардык билимдерди алуу, бул мындай жалпы айтып атасыздар, жөнөкөй мисал менен мындай ар бир жаран биринчи ушундай маалыматты алып атканда, таратып атканда кандай кадамдарды кылыш керек? Жөнөкөй кеңештерди айтып койсоңуз. Эң биринчиси бул маалымат кайсы булактын негизинде болуп атат, ошо булакты аныкташ керек жана ошол публикацияны кылып аткан аккаунттун негиздөөчүсү ким, ошонго көңүл буруш керек. Мен мисалы дайыма өзүмдүн атым менен паспортто кандай каралган болсо атым, ошондой эле аты жөнүм менен отурам да социалдык тармактарда. Эгерде аккаунт актуалдуулук недействительный болсо, анда ошол аккаунтка карата болгон маалыматтын баарын туура эмес деп, же болбосо под сомнение караса болот да. Андан сырткары бул шилтеме сайттар аркылуу көрсөтөт, сайттарды дагы проверка кылыш керек. Мисалы мен байкайм, Телеграмда өтө көп туура эмес каналдар бар, алардын негиздөөчүсү ким экенин билбейбиз, бирок ошол жерде маалымат иретинде журналисттердин атынан болгондо маалымат таратылат, анан ошону гипотеза катары эмес, туура факт катары кабыл алган эл көп. Бул туура эмес нерсе, факттар бир гана изилдөөнүн негизинде бул расмий булактар бар. Мисалы Национальный статистический комитет Кыргызстана депчи. Андан сырткары мисалы бизде Дүйнөлүк банк, Бириккен Улуттар уюму тарабынан өткөзүлгөн исследованиялар бар. Ошолорго таянса болот. Бирок мисалы аныксыз маалыматтарга бирөөнүн оозунан айтылган же гипотеза иретинде кандайдыр бир саясатташтырылган маалыматтар, булар туура эмес маалымат деп аныкталыш керек да. Ошондуктан биз жумушубузду улантышыбыз керек. Бирок ушунга элдердин арасында бүгүнкү күндө популярдуу нерсе бул ырдап койсо, кухняда отуруп сүрөткө түшүп койсо, же болбосо жылаңачтанып койсо, же өтө мен религияга жакын адаммын деп өзүн көрсөтүп койсо, элдердин арасында мындай эмоциянын негизинде жактыруу маселеси көтөрүлүп, контент көбүнчө ошонго ооп кетип атат да. Бирок элдер билим алууга умтулуш керек, бирок ал нерсе ар бир адамдын өзүнөн болот, өзүнүн деңгээлинен, өзүнүн ички дүйнөсүнө жараша.
биз бир гана элге мындай мүмкүнчүлүк изденсе биз мына барбыз деген гана маалыматты чыгарып коюуга милдеттүүбүз. Калган нерсе бул жашоонун шартына жараша болгон нерсе. Ооба, ушул жерден бир нерсени белгилеп койгум келет. Ар бир көп улуу мундар негизи эле интернетте жаман маалыматтар бар, ал жактан жакшы мүмкүнчүлүктөрүн көрбөгөн учурлар бар. Бул сиз айткандай алар ошондой маалыматтарды көп көргөндүктөн алгоритм ошондой иштеп, жалаң гана ушундай маалыматтарды алып атат. Жакшы, пайдалуу, керектүү дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин эсиңиздерге сала кетсеңиздер деп. Чоң рахмат сиздерге убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү баарлашууга катышканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, сиз медиа сабаттуулукка багытталган Медиа элек подкастын көрдүңүз. Бүгүн биздин меймандар юрист Таттыбү Эргешбаева жана медиа эксперт Алмаз Исманов болду. Кайрадан кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө саламатта туруңуз.